Саламатсыздарбы? Эртең баягы Барскон окуясы боюнча кайра сот болмокчу. Бүгүн бизде конокто ошол Барскон окуясы боюнча маселелерди көтөрүп, сотко кайрылгандардын бири активист, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкажаева. Эркингүл айым, кош келиңиз. Саламатсыздарбы. Мына ошо 1998 жылы 20 май ошо кайрылсак, ошондо кандай болду эле? Негизи жанагы аялдарды да боюнан алдырганга чейин бийлик барган. Эми улан өзүң жакшы билесиң, баягы ошол убактардан кийин биз экөөбүз да көп байланышып калдык, таластан да жер ой маселеси менен көтөрүп калдык. Эми бул мен 1 жыл же 2 жылдан бери көтөрүп келаткан жокмун. Кээ бирлерге окшоп, бул 98-жылы бизде цианидтик авария болгон Барскондо. Кумтор компаниясынын күнөөсү менен цианид ташып бараткан машина ошол Барскондун апчыгайындагы көпүрөдөн, биринчи көпүрөдөн кулаган. Анда 2 тоннадаган цианид сууга түшкөн. 2 тонна деп айтылып атат, бирок 2 тонна эмес, а жерде 40 тоннадаган цианидтерди алып бараткан машина болуп эсептелет. Баягы кетип баратып кулагандан кийин баягы жолдун эрежесин сактаган эмес биринчиден. Катуу айдаган. Экинчиден мындай ошо катуу бараткан сопровождениясы дагы болгон эмес. Анан үчүнчүдөн булар качып кетүүнү самаган да. Анткени ошол түшкөндөн кийин шашып, крандар келип ошол контейнерди машинасы менен көтөрүп алып чыкканга аракет жасашкан. Бирок баягы кайра түшүп кеткен. Ошентип 2 жолу сууга кайра түшүрүп алган. Анда да көтөр цианид төгүлгөн, баягы пакеттерде болгон. Бул баягы дүйнөлүк стандарт боюнча ООНдун бул зат, бул цианидти атайын бочкаларга сактап, аны баягы оозу жарылып кетпеш үчүн аябай жакшылап бекитилип, ошондой болуш керек эле. Бирок булар баягы эконом кылып, пакеттерге, баягы баштыктарга салып, контейнерге салып баратышкан да. Анан экинчиден бул өзлөрүнүн баягы өзгөчө кырдаалдык план чечкен ситуация деп коет. Ошонусу жок болгон да. Анан айтпай ошол баягы ташып кетүүнүн, алып кетүүнүн, качып кетүүнүн, мындайча айтканда качып кетүүнүн максат кылгандыгы далилденген. Ошол жерде Россиянын пограничниги болуп калган. Анан ошол киши барып, эмнеге мындай коркунучтуу болуп атса, эмне үчүн өкмөткө айтпайсыңар? Өкмөткө айтыш керек десе, жок, сен өзүңчө кете бер, өзүң жолуң менен деп айткан. Бул видео материалда дагы бар. Анан өкмөткө андан кийин айтышкан, элге да айтпай койгон. Анан эл билбей эле баягы май айы болгондуктан 20 май жаңы суу келип аткан арыктарга. Анан элдер баягы суу келди деп огородун сугарып, баягы суу чачып, кээ бирөө кир жууп, мына ошондой иш аракетин жасай берген да. Анан 5-6 сааттан кийин анан араңдап атпай сууну токтоткула деп, анан сууну токтоткон. Хлор да төгүп салышты. Анан ошо сууну токтотуп, анан булар эмне кыларын билбей, анан дагы хлор чачышкан да. Анан хлор чачканда, анан биринчисин цианид менен, экинчиден хлорциан менен элдер уланып атат да. Анан өкмөт андан кийин келип, баягы элдерди эвакуация кылып, анан элдер мына 1-2 күндөн кийин анан эртеси күнү кээ бирөөнүкү башталган. Баягы көзү кысарып, дем жетпей, жүрөгү айланып, ичи өтүп, анан давлениялар түшүп, ушинтип баштаган да. Анан барып эле элдер больницага кайрыла баштаган көп да. Анан баягы элдер түшүнбөйт эмне болуп атат, жөн эле ооруп атасыз деп эми элге айткан жок да. Анан ошондой массовый эле ооруп, миңдеген киши ооруп баштайт. Райондук больницага алып барышат. Райондук больницага да батпай, областной больницага ташыйт. Областной больницадан батпай, анан республиканскийге ташыйт. Санавиация менен ташыйт. Анан ошол жерде сознаниясын жоготкондор болот. Мына ошондой чоң кайгы болгон да. Анысы аз келгенси, анан мына элди анан башка тиги көлдүн башка жагына көчүрөт да, элдерди эвакуация кылат. Жана келиндердин боюна. Анан өкмөттөн мындай эме келет, баягы токсикологдор келет да, врачтардын баары келип, отравлениеден болуптур, цианидден болду деп, мына ошол ушундай журнал болот, баардыгын каттайт, судмедэкспертиза өткөрүшөт, токсиколог ошолордун баардыгын далилдеп берет. Анан бир убактарда эле приказ келет.
болду, токтоткула, цианиттик авариядан жабыркатты же отравление болду деген жазбагыла дейт медиктерге. Андан багыны көп кишини жөн эле мындай выпискасын жазбай коет. Ошентсе дагы көп кишилер, кээ бир кишилер кармап калыптыр түп нускасын ооругандардын. Анан каза болгондор да бар. Ошондо Калиева деген аял каза болгон. Айым Акаев барып ошого 70 000 сом берген өлгөнүнө байланыштуу. Анан баягы аркы өзгө элдин баарын көчүрүп кеткенден кийин өлгөндөрдү көмгөн да киши калбай калган да. Ошол кезде элдер ыйлап, атасы башка пансионатта, эниси башка автобуста барып анан ошентип аркы өзгө көчүргөндө ушундай психологиялык абдан абал жаман болгон. Элдин баары эми ушу айлыбызда жашабай калабызбы, эми ушинтип өлөбүзбү, ушинтип кырылабызбы деген маселелер көп болуп, аябай элдер баягы азап тарткан да. Бирок эми ошол кездеги бийлик элин колдогондун ордуна, элин ошол бир оорудан мындай сактап калалы деп ушул компанияга күнөө койгондун ордуна мына отравление болгон жоксуңар деп анан аялдарды болсо боюңардан алдырткыла, антпесеңер балдарыңар инвалид өлөт, туура эмес болот деп мына ушундай кылып 20 ашык аялды боюнан алдырткан. Мен жөн эле айткан жокмун, бул медициналык карталары бар, оригинал документтери бар. Насильно деп турат да, насильно аборт жасалган деген. Бул оригинал документтери сотто, мен копиясын алып алгам. Мына ушул мен баягы жөн эле айта берет деген сөздөн эмес. Анан мен дагы бул бир далилди айтып коем. Мына Касым Акунов деген киши бар болчу. Бул киши мына өлгөн тууралуу күбөлүгү турат. Ошол отравление ууланганда негизинде каза болду деп медициналык экспертиза жасалган. Мына бул киши ошол видео материал дагы бар, колдорунун баары жара болуп, аябай ооруп, анан реанимацияда жаткан бул киши. Анан кийин 2006-жылы апрелде каза болду. Анан мындай да, ошол кезде элдин атынан барып 99-жылы Дастан Сарыгулов Кыргыз алтындын ошол кездеги президенти Силаев Борис болуп Канадага барып, Торонто шаарында ушул кыргыз элинин атынан, ууланган элдин атынан барып, баягы тынчтык келишим түзүп келген. Ал тынчтык келишимде жазылган материалдык жагынан болсо, материалдык жактан компенсацияны ушул биз өкмөткө төлөп беребиз. Анан ошо чрезвычайный ситуацияны баягы өзүнүн калыбына келтириш үчүн деп 91 246 000 сом төлөп берүүгө макулдашат да. Бирок анын баары, ал акчанын баардыгы болсо тиги өкмөттүн атайын токтому болот. 629 токтомдун негизинде мына ушул акча ошол медиктерге, анан водоканал экологиялык мониторинг жасаганга, жана башка МЧСка деп ушул акча төлөнөт. Анын эң негизгиси бул 98-жылы акча төлөнүп атат. Ал эми 99-жылы келишим түзүп атат да. 99-жылы келишим түзүп, ошол 98-жылы берилген акчаны списать этип атат да. Эми мен төлөдүк да. Азыркы мына эртең боло турган сотто эмне маселе кырылат, эмне боюнча? Арсланыңар эле. Биз 2005-жылы багыштаганбыз бул сотто. Мына элдин жабыркаган элдин ден соолугуна келтирген чыгымы, моралдык чыгымы өндүрүлгөн жок деп мен 2005-жылы сот башталган. 2005-жылдан бери ушул убакка чейин сот созулуп келатат да. 15-16 жылдан бери. 16 жылдан бери ушу сот процесси келатат. Мен аябай таң калып атам. Эми алар улам адвокатын алмаштырат. Биздин өкмөттүн өкүлдөрү алмашат, баягы юристтери ошентип ушул убакка чейин келди. Алардын негизи баягы аргументи болсо ошол тынчтык келишими деп атат да. Биз тынчтык келишим түзүп өкмөткө төлөп бергенбиз, ошол өкмөтүңөрдөн алып алгыла деген немен айтып атат да. Бирок эми өкмөттөн биз кантип алабыз? Өкмөт бул аварияны жасабаса. Өкмөт вообще мыйзам боюнча, биздин жарандык процессуалдык кодекс боюнча моралдык ушерпти келтирилген компания болобу, ким болобу, ошол гана төлөп берет. Моралдык чыгымдын суммасын сот гана чечет, аныктайт деген турат эмеде биздин закондордочу. Анан ошону
айтпай эле, анан эле тегеренип эле тынчтык келишимине такап эле биз тынчтык келишимди далилдеп бердик. Ал өкмөт менен компаниянын ортосунда келишим болуптур. Ошо ЧСти баягы өзүнүн баягы нугуна алып келиш үчүн, баягы последствиясын жоюу үчүн төлөнгөн акча болуп атат. Бияка элдин кандай тиешеси бар. Анан компания болсо ошого такады, бирок ал жогорку соттон барып 2006-жылы алардын ходатайствосунун өтүнүчүн жокко чыгарды. Баягы тынчтык келишим жок. Бирок кайра эле соттор эле ошого эметип эле мына жогорку сотто 2 жолу кайтарды биринчи инстанцияга. 2006-жылы деле келишим болгон турбайбы? 2006-жылкы келишимдин негизинде акча төлөптүр, ошону текшергиле деп кайра 2 жолу жиберди. Анан бул сотто биз 2006-жылкы келишимди далилдеп бердик. Ошол мынакей сиз жогорку кеңеште да депутат болдуңуз. Ошол кезде ушул маселелерди көтөрүп, мындай бийликти ошол жогорку кеңештин депутаты катары талап кылдыңызбы ал кезде? Бул соттук иш 2005-жылы башталып атат деп атпайбы? Мен 2011-жылы депутат болдум. Ага чейин процесс жүрүп аткан. Ага чейин биз жана тынчтык келишимдин өтүнүчүн жокко чыгарып, немеге чейин жогорку сотко чейин барып, анан биринчи станцияга келгенбиз. Анан мен 2011-жылы депутат болгондон кийин биздин мыйзам боюнча жогорку кеңештин депутаты ушул өкүл боло албайт. Мыйзамда ошондой да. Ошон үчүн мен өкүл боло алган жокмун. Башка Аскар Өмүралиев деген биздин жараныбыз ушул процессти алып келатты. Анан мен депутат болбой калгандан кийин кайра өзүмө алдым ишти. Анан азыр дагы ошол процесс уланып атат. Мен муну бул ушу жогорку кеңеште маселени көтөрдүңөр беди деген суроо болушу мүмкүн. Бул моралдык чыгымды сот гана чече турган болгондон кийин мен сотко чечип бергиле деп эч кандай давление кыла албайм да. Соттор гана чечиш керек эле. Мен 2011-жылы келгенде токтоосуз эле парламенттик комиссия түздүм. Парламенттик комиссиянын ошол башчысы өзүм болдум, төрайымы. Анан замдарым Калия эже деген, Молда Казиева Калия деген эже болду. Эколог. Мына ошолор мына болуп биз ошол компаниянын туура эмес иштерин далилдеп келип, парламентте мен доклад бердим. Ошол жерде канча мыйзамсыз иштер бар, ошону өкмөт токтоосуз чара көргүлө деген бизде сунуштарыбыздын баарын бердик. Анан дагы контролировать этип, эмне болуп атат, кандай болуп атат деп мен ошол парламентте тынымсыз көтөрүп турдум. Анан мен дагы айта турган нерсе, биз жөн эле жаткан жокпуз. Мынакей 2005-жылы мен көрсөтүп коеюн атайын телекөрүүчүлөргө, болобу интернет колдонуучуларга 2005-жылы момундай элди көтөрүп чыктым мен. Элге ошол 5 айылдын элине ыраазычылык билдиремин. Активисттерге, патриотторго мына ушул мени ишенип, мени ээрчип, мына туура эмес иштерин коюп ушул мени менен чыккан адамдарга ыраазычылык билдиремин. Биз эмне талап койдук? Биз 5 талапты койдук. Бул Кумтор Центара Голд компаниясынын мыйзамсыз келишимдерин кайтаргыла. Кумтор Центаранын ошол биздин ошол алтынды бизге Кыргызстанга кайтарыш керек. Же болбосо мисалы үчүн 20 тонна алтын түшсө, ошонун 10 тоннасын Кыргызстанга калыш керек деген талапты койдук да. Анткени булар эмне, налогго төлөп койдук, анан тигил расходко кетти, анан бул расходко кетти деп бизге төлөбөй атышпадыбы акча тыйын. Биз ошон үчүн дүң түрүндө ошо валовый доходду төлөсүн деп талап кылдык. Экинчиден болсо экологиялык экспертиза кылгыла. Ошол жактагы мөңгүлөрдү талкаланып атат. Ошол боюнча мыйзам чегинде иш каралсын деген талаптарды койдук. Төртүнчүдөн ошол элдин моралдык чыгымын, материалдык чыгымын төлөп бериш керек деген наразычылык. Демек азыркы учурда бир дагы ошол маселе чечиле элек. Ошол убакта биз эмнеге жетиштик да? Ошол убакта элдин аркасы менен алынбай калган түшүмдү ошол кезде баягы бүт ошол 2 жыл түшүм алынбай калды, өрүк өтпөй калды, алма өтпөй калды, буудай сатылбай калды жана башка. Ошол кездеги алынбай калган түшүмдүн компенсациясын төлөп бергиле деп алда талаптар болчу. Анан ошону
компания төлөп бергенге мажбур болду да. Ошондо ал бир огородко деп баягы элдер кичине баягы компенсация алышты да. Эркингүл айым, анда бизге келип ушул чакан маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Буюрса, урматтуу мекендештер, экологиябыз таза болуп, келген инвесторлор бизге зыянын тийгизбесин деген үмүт менен ушул берүүбүздү аяктайбыз. Биз менен болуңуздар, бар болуңуздар.